Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз цензурасыз талкуулай турган тема бүгүн тамак аш. Тамак-аштын баасы. Кум шекер азыр 100 сомго жетти, май болсо 1 литри 170 сомго жетти деп азыр көпчүлүк ызы-чууга түшүп отурган учур. Ал эмес баягы пандемиянын алдындагыдай болуп, запастап сатып алуулар дагы күчөп жатат. Бунун арты коомду дүрбөлөңгө салып атат. Бир нече себептер бар. Биринчиден ошол эл көп сатып алгандыктан баа көтөрүлүп кетсе, экинчи жак доллардын баасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштырып атат. Эми экөө бири-бирине байланышкан нерсе экен. Эми эмне үчүн баалар көтөрүлүп жатат жана мамлекеттик кызматтар баанын өсүшүнө кандай таасир берет? Анткени бизде көпчүлүк айтат, өкмөт эмне кылып атат, өкмөт карабайбы, президент эмне болду деп. Ошолго байланыштуу биз азыр монополияга каршы кызматтын башкы адиси Карлыгач Айдарованы чакырганбыз. Жогорудагы эле элдин суроосун берейбизге. Баалар кандай болуп атат азыр? Баалардын өсүшү кандай, анан мамлекет кандай аракеттерди көрүп жатат? Саламатсыздарбы. Эми биринчисинен айтып кетейин, монополияга каршы орган кызматы кандай иштерди аткарат? Кайсы бааларды көзөмөлдөгөнгө укугу бар боюнча? Биринчи айтып кетсем, биз табигый монополиялардын бааларын көзөмөлдөйбүз. Табигый монополиялар дегенде бул жанагы аэропорт Манас деп коебуз. Кыргыз аэронавигация, Кыргыз почтасы, ушул табигый монополияга кирген субъекттердин баасын көзөмөлдөгөнгө укугубуз бар. Экинчиси бул акы төлөнүүчү кызматтар, мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтар деп коебуз. Ошол боюнча биздин кызматыбыз менен бул баалар макулдашылат. Үчүнчүдөн, экономика министрлигинин чечими менен баа койгонго, баа көзөмөлдөгөнгө укугубуз бар. Ушул 3 нерсе менен көзөмөлдөгөнгө укугубуз бар да, 3 жолу менен көзөмөлдөгөнгө. Мына айтып кетсек, башка жана социалдык жактан маанилүү товарлар деп коебуз да. Көптөрү элдери ушул монополияга каршы органы эч нерсе жасабайт, колдорунан эч нерсе келбейт деп аябай сындашат да. Бирок айтып кетейин дегеним, монополияга каршы орган иштеп жатканы үчүн азыркы баалар эгер иштебесе монополияга каршы органы, баалар мындан да кымбат болмок. Ушул монополияга каршы орган тарабынан күнүнө жана соода түйүндөрүн, өндүрүүчүлөрдү, камсыздоочуларды деп коебуз, поставщики. Ушул субъекттерди күнүгө чакырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөсө, мындан баалар мындан да 3 эсе, 2 эсе, андан да көп эсе өсүп кетмек. Азыр кармалып турган баа ушул? Бул азыр кармалып турган баа, ушул күч аракеттери менен кармалып турган баалар десем болот да. Бирок түздөн түз бааларды көзөмөлдөгөнгө укугубуз жок. Дагы бир жолу айтайын дегеним, жана социалдык жактан маанилүү товарлар боюнча 242 токтом менен социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмеси бекитилген. 25 позициядан турат. Жана ошо токтомго ылайык экономика министрлиги биз айтып коебуз, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар ушул органдардын мониторинг негизинде, ушул органдар алып барган иштердин негизинде экономика министрлиги жана министрлер кабинетине көзөмөл киргизүү жөнүндө сунуш киргизет. Эгерде министрлер кабинетинен бизге токтом чыгарылса, чечим көзөмөл киргизүү жөнүндө, ошондо биз укугубуз бар болот. Демек, азыркы тапта, мисалы, баалар көтөрүлүп жаткан учурда министрлер кабинетине эч кандай иштерге ошол бааны көзөмөлдөө боюнча сунуштама эч кандай бир багыт бериле эле экен да? Бул багыт биз тараптан берилбейт. Жок, ошо министрлер кабинети сиздерге бааны көзөмөлдөгүлө, же болбосо ушундай деп сунуштар көрсөтмөлөр келе экен да? Азырынча министрлер кабинетинен чечим чыга элек бааны көзөмөлдөө боюнча.
азырынча айтып экономика министрлиги тарабынан айтылып жатат, жана запастар жетиштүү. Элдер мындай болуп атат да, азырчы баары эле дүрбөлөңгө салынып, жанагы бир киши эле айтып койсо, жанагы бул жерде товарлар жок, бул жерде болсо дефицит болуп жатат деген учурларды, имиштерди угуп калышып, бир аз элдерди да сабырдуулукка чакырып кетким келет да. Маселе мындай болуп атат. Бул азыркы сабырдуулук боюнча да бир кайрылабыз. Маселе мындай. Мисалы, ошол эле ишкер, жеке мен ишкер боло турган болсом, мен май алып кирдим Кыргызстанга. Ошол эле тамак майын, анан кумшекерди алып кирдим. Алып киргенде доллар 85 сом болчу. Анан кийин ошол 85 сомдон алып кирдим дагы, доллар менен сатып алып. Анан үстүнө өзүмдүн 10%дык кирешемди коштум. Ошо менен сатып аткам. Менин кампадагы запасым түгөн элек. Доллар кескин көтөрүлүп кетти бир күндүн ичинде. Менин баягы 85 сомдон алып келген товарымды, май менен кумшекеримди, бүгүнкү күндүн доллар менен сатып баштадым. Кампана түгөн элек кезде. Эмне дегенде мен долларга шылтап атам. Доллар көтөрүлүп кетти деп. Бирок мен ал арзан кезинде алгам. Буга сиздер баягы кирешеге дагы көзөмөл жасайсыздарбы? Мындайча айтканда үстөк жана маржа деп коет эмеспи? Түз таза кирешеге. Мисалы мен алып келген майымды, мисалы мен 10 сомдон сатып алсам, үстүнө 10% кошуп 10 сом 10 тыйындан сатышым керек да. Андан ашырбашым керек. Ошого да көзөмөл жасайсыздарбы? Мисалы үстүнө канча пайыз үстөк кошот? Туура айтып атасыз. Бирок жана мен айтып кеткендей, бул атаандаштык чөйрөсүндөгү субъекттер болуп эсептелинет. Атаандаштык субъекттердин мындай иштерине түздөн түз киришүүгө биздин акыбыз жок. Башкача айтканда, мен алып келген товарыма канча пайыз үстөк кошом, ал өзүмдүн ишим. Ал өзүңүздүн ишиңиз. Бирок баалар жана суроо талаптын негизинде коюлат да. Биз ага, сиз эгер май алып келсеңиз, сиз майды эгер 100 сомдон алып келсеңиз 120 сомдон сатасыз деп биз сизге эч айта албайбыз. Баланча пайыздан ашык кошконго болбойт деп айта албайт экенсиз. Айта албайбыз. Эгерде жанагы министрлер кабинетинен чечим чыккан учурда, көзөмөл киргизилген учурда, ошондо биз үстөктү же болбосо чекене баа коюуга, бирок ал министрлер кабинетинин чечими менен чыгат да. Ошол убакта көзөмөлдөгөнгө укугубуз бар. Демек, азыр биз баягы эскиче көнүп калган өкмөт, министрлер кабинети азыркы маалда аракет көрө эле экен. Эми жогоруда дагы бир нерсе болуп атат да. Мисалы, бизде запас жетиштүү деп атабыз. Анан кийин ошол эле маалда мисалы бага көзөмөл жасалып атат. Көзөмөл эмес, бул мындайча айтканда силердики азыр статистика эле жүргүзүлүп атат да. Мисалы бүгүн 15-числодо май 1 литри 170 сом болду. 14-числодо 1 литри 165 сом болду. Анан кийин 11-числодо литри 95 сом болду деген сыяктуу эле статистика менен отурасыздар да ошондо. Биздин жанагы жобобузга ылайык өзү бизге опрос-цен деп айтылат да, мониторинг жүргүзүүгө укугубуз бар. Ошол социалдык жактан маанилүү товарлардын баалары мындай кескин көтөрүлүп кетпес үчүн биз аналитикалык иштерди жүргүзөбүз. Жума сайын мониторинг жүргүзөбүз, бирок азыркы кырдаалга байланыштуу күн сайын мониторингди жүргүзөбүз. Биздин жетекчилигибиз баш болуп күн сайын жанагы Азис базары болобу, Дордой Моторс базары болобу, чоң базарларда азыркыга чейин деле жана Мир телеканалы менен мониторинг жасап жүрүшөт. Ошол убакытта жөн гана мониторинг жасабайт булар, түшүндүрүү иштерин да жүргүзөт. Кескин бааны көтөрүүгө укугуңар жок. Социалдык жактан маанилүү товарларды, башка товарларга дагы бааны көтөргөнгө болбойт деген түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кече мисалы ошол эле базарга бардык. Базарга барып сурап атабыз. Кумшекердин килограммы канча? 95 сом, 100 сом. Ушунун тегине 5 сом, сатуучуда айырма 5 сом. Анан эмнеге десек, биз өзүбүздүн жана үстөгүбүздү ушунча эле кошобуз. Мисалы биз алган баага жараша үстүнө баланча эле сом кошобуз, ошо менен 95-100. Мындан арзан кыла турган болсок, бизге анда сатып зарылчылык жок болот. Бизге жана алып келгендер, орусча айтканда поставщиктер. Ушул баадап келип атышат. Билбейм эмнеге экенин. Биз ушуга эле сатып атабыз. Биз кумшекерди 65тен сатканы менен 95тен саткандан айырмасы жок дейт. Анткени биз 95тен сатсак деле, 65тен сатсак деле бирдей киреше көрөбүз дейт. Бул жерден түздөн түз жанагы поставщиктер болуп атат. Жеткиргендер. Аларга бир рычаг көрүү боюнча силерде сунуштама барбы өкмөткө мисалы? Ошол эле министрлер кабинетинде бизде мынакей поставщиктер ашып кетсе бир 10-20 айлы болуш керек Кыргызстан боюнча май менен кумшекер менен иштеген. Мына ушул компаниялар
бааны ушунча пайызга көтөрдү. Бир сунуштама бериңиздер же болбосо бир чек киргизиңиздер деген сыяктуу силерде сунуштама барбы? Бир тараптуу. Да, туура айтасыз. Бул боюнча уккан болуш керексиз. 11 мартта биз сода түйүндөрү менен биргеликте жана Фрунзе, Глобус жана башка ири сода түйүндөрү менен биргеликте кайынды кант өндүрүүчү болуп саналат. Кант өндүрүүчү. Кайынды кант ачык акционердик коом менен биргеликте келишим түзүлгөн. Ушул келишимге ылайык сода түйүндөрү 67 сомдон сатышат. Бирок азыр жок. Азыр бар. Себеп дегенде биз бүгүн кирип көрдүк. 67 сомдон деген баалар турат, бирок кумшекер өзү жок. Баа турат, өзү жок болуп калат. Базарда ошол эле кайынды канттын кабында салынган кумшекерлер 100 сомдон сатылып атат. Бул боюнча биз кайынды кант үстөмдүк абалды ээлеген субъект болуп саналат да, монополияга каршы орган реестринде. Бул боюнча суроолорду жүргүздүк. Булар жана сода түйүндөрүн камсыздоого милдетин алышкан. Бул жерде болуп турат, постоянно алып турсаңыздар болот сода түйүндөрүнөнчү. Анан жана сиз камсыздоочуларды отпайсызбы? Кайынды кант өзү болгон баада эле мурдагы кандай баада жиберсе ошол баада эле жиберип турат. Бирок жана сиз айткандай туура айтасыз, посредники деп коебуз. Ортодо жүргөн жана ортомчулар мындайча айтканда пайда көрүүнүн иш аракеттерин жасоодо да. Аларга рычаг барбы? Эгерде жанагы чечим киргизилсе министрлер кабинети тарабынан, анда көзөмөлдөгөнгө болот. Тажрыйбага такала турган болсок, буга чейин ушундай министрлер кабинети чечим менен бааларды көзөмөлдөгөн учур болду беле? Мындай учурлар көп болгон. Жана пандемия убагында билесиз, анда да мындай дүрбөлөңгө түшүп, элдердин баары товарларды сатып алып баштаганда дефицит да байкалган, анан кийин кыйынчылык, кыйын абал болуп турганда дагы жана мындай эмеси бар да, эгер социалдык жактан маанилүү товардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан ашык пайызга көтөрүлгөн учурда да ушул чечим кабыл алыш мүмкүн. Анан кийин 21-жылы бул чечим 2 жолу кабыл алынган. Бир чечим кабыл алганда 90 күнгө киргизилет көзөмөл. Жана курама май деп коебуз, өсүмдүк майы менен кантка кирген болчу 21-жылы. Ошондо жанагы үстөк коюлган. Анда биз деген бүт камсыздоочулардын списогун алып, өндүрүүчүлөрдүн списогун алып, импорттоочулардын списогун алып, бардыгын көзөмөлдөгөнгө укугубуз болгон. Азыркы тапта бааларды кармаганга дагы укугубуз болгон, кармап турганга дагы. Азыркы тапта эми азыр ошол министрлер кабинетинин чечимин күтүп атабыз. Бардык. Туура айтасыз. Сатып алуучулар, эгерде чечим кирип кала турган болсо, биз баягыдай бааны токтотууга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Демек, bunun arты менен, эгерде баягы жогоруда айтпадымбы, биз сатып алганда ошол эле жанагы импортерлор, импорттоочулар, ошол эле ортомчулар, спекулянттар, алып сатарлар, бардыгы, мисалы $85 85 кезинде сатып алган товарларын өзүнүн министрлер кабинети белгилеген үстөк менен гана сатууга мүмкүнчүлүк бар. Демек, бизде азыр баалар ылдый түшүшү мүмкүн экен да кайра? Жок, министрлер кабинети чечими менен чечим кандай болушу мүмкүн? Же чекене баа коюлат, же болбосо үстөк коюлат. Үстөк коюлат. Сен сатып алган бааңа баланча пайыз гана кошо аласың. Эгерде алышарт менен болсо, баягы $85 доллар 85 кезинде алынган товарлар азыркы баага кымбаттап кеткен күндө да кайра ылдый түшүшү мүмкүн экен анда. Андай эмес, мындай да, жанагы биз айтып атпаймынбы, импорттоочуларды жөн гана ал бизге маалымат берип койбойт да, мен ушул сомго сатып алдым, ушунча долларга сатып алдым деп расталган документтерин көрсөтөт, канча баада сатып алды, мындай оптом канча баада берилет. Анткени булар оптом алганда заводдордон берилет да, булар 1 штуктан, 2 штуктан албайт, булар тонналап алышат. Ошондо мындай расмий кагаздар болот. Мен түшүндүм. Мисалы мындай да, мен Россияга бардымда май сатып алдым. 10 тонна май алып келдим. Доллары 85 сомдон болчу. Мен алып келдим дагы, азыркы тапта баа көтөрүлгөндөн кийин мен үстүнө ушунча коштум да, литрин 170 сомдон сатып баштадым.
Анан кийин министрлер кабинетинин чечими чыкты, пайыздык 10%дан ашпасын деп. Антимонополияга көзөмөл салып баштады. Демек азыр мен 170 сомдон сатып аткан майымды баягы доллардын 85 сомуна плюс 10%ды кошуп туруп мен түшүрүүгө мажбур болом. Ошондой болот. Эгер тастыкталса болот. Демек кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар экен, бааны мүмкүнчүлүк бар. Бирок жана айтып атпаймынбы, бул атаандаштык чөйрө. Биз мындай рыночный экономикада жашайбыз. Түздөн түз бааларды көзөмөлдөгөнгө укугубуз жок. Бирок антсе дагы монополия каршы органы биз эми колубуз байланган, чынында айткандачы, колубуз байланган, көп мындай полномочияларыбыз жок. Антсе дагы биз өз иш аракеттерибизди кылганга жөн гана жүрө бербей, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Сода түйүндөрүн, импорттоочуларды жана камсыздоочуларды баарын чакырып, кандай силерде көйгөйлөр болуп атат, биз кандай жардамыбыз тиет силерге, азыркы учурда, азыркы мындай оор кырдаалда кандай жардам бере аласыңар деп түздөн түз сүйлөшүүлөр жүрөт да биз мененчи. Ошол жыйындардын, ошол чогулуштардын негизинде биз экономика министрлигине сунуштарды беребиз. Мына биз мындай бүгүн жыйын өткөрдүк. Жыйынтыгы менен ушундай сунуштарды сиздерге киргизебиз деген сунуштарды жөнөтүп турабыз экономика министрлиги. Мисалы биз белгилүү билишибизче, мисалы ошол эле экономика министрлиги, монополияга каршы кызмат, анан кийин дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул тамак аш коопсуздугуна түздөн түз көз салган органдар. Эми сиздерден башка дагы кимдер ушул тамак аштын коопсуздугун карашат? Мисалы, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул баягы өзгөчө абал болуп кала турган болсо, 3 айга чейин жете турган тамак аштын запасын кармап отурушат. Бул базарга чыкпайт бирок. Ал баягы орусча айтканда НЗ. Өтө зарыл запас деп коелу. Анан сиздер бааны карайт экенсиздер. Сиздерден башка дагы кайсы органдар ошол тамак аш коопсуздугуна жооп берет? Айыл чарба министрлиги, жанагы биз мен деп коебуз, фонд Матризеров деп коебуз. Материалдык резервдер фонду, туура. Түздөн түз. Мисалы, биз азыр ошол социалдык тармактарды же болбосо ошол жаңылык булактарын карай турган болсок, бардыгында эле айтылып атат. Айыл чарба министрлигинин прогнозу. Ал айыл чарба министрлиги жазында прогноз түзөт, күз күнүндө кандай болот деген болду. Биз сатып алуу менен же болбосо тамак аш менен камсыздоо менен аракет көрбөйбүз. Тактап айтканда, биз импорт менен аракет кылбайбыз. Ошол эле маалда материалдык резерв фонду айтат, жок, биз келген зарыл болгон башкы тамак ашты резервин гана аныктай алабыз. Анан кийин министрлер кабинети айтат, жок, антимонополия бааны караш керек. Антимонополия айтат, министрлер. Демек, сиздер бир башыңыздарды бириктирип, мисалы ошол эле 4 органбы, 5 орган бириктирип бир реалдуу азыркы тапта бир ырчактар барбы? Анткени бизде азыр мамлекеттин бир чоң куралы бар да. Өзгөчө абал ЧС али жоюла элек. Демек, бул ЧСтин алкагында бизде азыр ырчактар бар. Мамлекет өзүнүн күчүн көргөзүп кое алат. Бул боюнча сиздерде сунуштар барбы бир? Эгерде башка учур болсо, жеке сиз айткандай ошол эле бизнеске кирише албайбыз. Бул базар экономикасы деп турабыз. Бирок бизде азыр башыбызда ЧС тургандыктан ЧСтин да мүмкүнчүлүгү бар да. ЧСте жол берет. Ошол эле мен жеке ишкер болгон күндө дагы менин ишиме кайсы бир деңгээлде кийлишкенге. Эми билет болуш керексиз, азыркы учурда жанагы субъекттерди текшерүүгө мораторий киргизилген. Укугу жок азыр эч кимдин. Балким бир чечим, министрлер кабинетинен бир чечим чыкса, балким укугу бар болоттур. Эми ошондой эле айтып кеткенде, мен башка министрликтерге алар үчүн жооп бере албайм. Мен монополия каршы орган тарабынан гана. Жок, ошо башыңыздарды бириктирүү абалдык аракеттер барбы деги? Ошол эле министрлер кабинетинен кимдир бирөө, мисалы кайсы бир министрлик, ведомство башыбызды бириктирип иш кылалы, же болбосо сиздерден бир сунуш түшүп бир бул жерде эми биз ушундай аракеттер болот да бүгүнкү күндө. Болуп атат, мындай аракеттер көп. Жана билсеңиз керек, экономика министрлиги менен биз мындай тыгыз мамиледе иштейбиз да. Бул жаатта чогулушуулар көп болуп турат бизде. Бирок азыр чечим чыга элек, бүгүнкү күндө чечим чыга элек министрлер кабинетинен. Ушу көзөмөл киргизүү боюнча. Анан дагы калкты бир дүрбөлөңгө салган бир маалымат бар. Азыркы учурда импорт токтоду деген.
тагыраагы ошол эле Казакстан, Россия ушул эле тамак аш майына, өсүмдүк майына да кум шекерге чектөөгө коюп койду. Азыр ал жактан алып чыга албай атабыз деген дагы имиштерди угуп, жана дүрбөлөңдүн бир себеби ушул болуп атат да. Бул боюнча менде маалымат жок, импорт боюнча. Бирок жанагы ун боюнча айтып кетсем. Билсеңиз керек, көптөгөн тегирмендер бизде эми будай өндүрүлбөйт да. Импорт менен иштейбиз да. 21-жылы жанагы тегирменчилер, монополия каршы органы, айыл чарба министрлиги биргеликте болуп келишимге отурушкан. Жанагы Россиядан буудайды алып келүү боюнча. Россиядан буудайды алып келип башталган уже 21-жылы. Келишимге отуруп, будай келип баштады. Анан 30 жана иштебей турган тегирменчилердин ичинен азыр 27си иштеп жатат. Ун менен азыр ун боюнча мындай көйгөйлөр жок деп ойлоймун. Демек азыр биз баягы пандемиянын алдында чаң тополоңго түшүп ун сатып алгандай болуп, сатып албай деле койсок болот. Кымбат болсо дагы болуп турат. Ун болуп турат. Баа боюнча айта албайм азыр кандай баада экенин. Кымбаттайбы, кымбаттабайбы, бирок келишимибиз бар. Россиядан буудай келип турат. Үзгүлтүксүз болуп турат. Ооба. Себеп дегенде мындай болду да, биз баягы пандемиянын алдында бири-бирибизди шылыңдап баштаганбыз. Бардыгын сатып алып атат деп. Анан кийин баягы 30 күндөп үйдө отурганда баягы азыраак алгандар чынында ачык боло башташты. Баягы тамашалар чыкпады, эшигинин алдында Lexus бар, бирок кум жардам сурап атат. Анткени алар сатып албай койгон, Lexus'уңду бирок сатып майдалап тамак ашка пайдалана албайт экенсиң, айла жок кум жардам сураганга арагасы болуп калды. Эми азыркы абалда да биздин корконубуз коомчулук ушул болуп атат да. Баягы кеченки пандемияда азыраак алып койгондор ачка калгандай болбойлу деп, азыр бардыгы дүрбөлөңгө чыгып атат. Ошол себептен биз сизди студияга чакырып, абалды сурап атабыз. Сиздер бааны кандай кылып атасыздар, түшүрөсүздөрбү, көтөрөсүздөрбү, азыр рычагтар кандай болуп атат деп. Эми бааны азыр сиздер кайсы бир деңгээлде гана, орусча айтканда частично гана көзөмөлдөй иштеп атасыздар. Эми сиздерге кандай рычагтар керек? Биз карапайым калк, доллар көтөрүлүп түшүп кетеби, сомдун курсу ылдый түшүп кетеби, доллар көтөрүлбөсө дагы. Кандай болуп кеткен күндө дагы биз баягы 60 сомдон алып жүргөн кум шекерибизди 60 сомдон алып турабыз. Деп мындай ишенич менен, мындай кепилдик менен отурганга сиздерге кошумча дагы кандай рычагтар керек? Мындайча айтканда, биз эгер бул товарларды, эгер бул буюмдарды өзүбүз өндүрсөк, биз анда мен айтмакмын, жок бул биз өзүбүздүн өндүрүүчүбүз, биз бунун баасын көзөмөлдөй алабыз деген. Бирок сиз билсеңиз керек, эми 80% товар импорттолуп келет. Биз курс жана доллардын курсуна түздөн түз көз карандыбыз. Кече бир дүкөнгө кирип калдык, анан кийин дүкөнгө кирип бир азыр базарда жанагындай ажиотаж менен сатылып аткан товардын бирөөсү арзан баада сатылып атат. Анан тамашалап күлүп калдык. Сиздер эмне болду? Сыртка чыгып элди көрбөй атасыздарбы? Эмнеге тиги кошунаңарда ушул эле товар мисалы 150 сомдон сатылып атат, сизде баягы эле 105 сомдон болот. Биз алып киргенде биз баягы 85 доллар 85 сом болуп турганда алып киргенбиз. Анан бул жакта биз катталган. Биз азыр сата турган болсок, антимонополия бизди базага алат деди. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, өзүбүздүн баягы наценкабызды кошуп сатабыз. Эгерде кийинки келген товар кымбатыраак келе турган болсо, биз анда айла жок көтөрүүгө мажбур болобуз деди. Бул ири дүкөндөрдүн бири айтты. Анан кийин ошол менен турабыз дагы, ошол эле маалда жана базарларда ажиотаж башталды дагы, ири дүкөндөрдө азыр эчтеке албай калды. Ооба, кум шекер ал жерде 68 сом, бирок жок. 67, бирок жок. Мына өзүм көрүп келген күбө боюнча 67. 5 литрлик майлар базарда азыр 800-850 сом. Дүкөндөрдө 900 грамм 130 сом экен. Өзүмдүн күбө болгон. Бирок 5 литр майлар жок дүкөндө. Майды биз көбүнчөсү импорттоп алып келебиз да. Могу кум шекер боюнча айтып кетсек, Кайындыкан сода түйүндөрүнө түздөн түз келишимибиз бар. Булар камсыздап турат сода түйүндөрүн. Демек күнүгө келген күнү талап кетип атабыз. Ошол себептен жок болушу мүмкүн. Ошол себептен жок болушу мүмкүн. Бирок дегенде кантты элдер өздөрү эле дүрбөлөңгө түшүп сатып алышпаса, мынчалык кантты эмне кылышат адамдар?
бир айда 1 килограмм жетсе керек деңиз бир үй бүлөгө. Бир үй бүлөгө 1 килограммда ашык болуп кетиши мүмкүн. Эми алюминий ар кандай деп коелу. Бул жерде жанагы биз перекупщики деп коебуз го. Ошолордун кылган иш-аракеттери көбүнчөсү. Бирок азыр эгерде чечим чыгып калса, ал боюнча да иштер катуу көзөмөлгө алынышат. Буюрса ал чечимдик эле. Анан дагы бир тактоочу суроо. Мисалы бизде азыр эң керектүү товарларды алат экенбиз да. Айланайын тиги казы карта чучук жебесек да жок дегенде баягы камырды кууруп майга жеп туралы. Эт жок болсо да жок дегенде нан болуп турсун деп ун, май, кумшекерге чуркуп атабыз. Дагы кайсы товарларда өсүү бар? Өсүү боюнча айтып кетсем, мына мониторингти ала келдим сиздерге атайын. Ушул кантка туура айтасыз. Кантка өсүүлөр бар, майга бар 5%. 5%га өскөн май. Унга 1% өскөн. Жана дагы эми калгандары мындай бизде сезонный колебание деп коет да. Башкалары ошо сезонный. Алма жазында кымбаттап кетип, күзүндө арзандап калат. Туура айтасыз. Эми мисалы бул кайсы күндүн мониторинг болуп калды? Бул 14-мартка. 14-мартка мониторинг. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы эртең чыгып баштайт. Эртең чыгып баштайт, туура айтасыз. Бизде жанагы пайыздык ченди көп түшүнөрбүз да. Мисалы мен азыр айылда кой кайтарып жатсам 1%га өстү десе, ал канча болду экен деп ойлонобуз. Сом менен айтып келгенде тоголоктоп сандарга кошуп келе турган болсок, мисалы ошол 50 килограмм ун канча сомго кымбаттады? Жок болсо 1 килограмм ун буга чейин канча сом болду, бүгүн канча сом болду? Мына 1 килограмм ун мука пшеничная биринчи сорттогу 11-мартта 37 сом турса, 37,8 тыйын экен да. 14-мартта 38 сом турат. 1 сомго кымбаттаган көрүнүп турат да. Сахарды алсак 13 сомго кымбаттаган. Майды алсак 7 сомго кымбаттаган май. Биздеги маалыматтар боюнча азыр кумшекер баягы 68 сомдон, 65 сомдон, 68 сомдон сатылып жаткан кумшекерлер азыр 95-100 сом экен дагы, майлар 850 сомго чыгыптыр. Ал ар бир литр май 170 сомдон сатылып атат дегенге барабар экен да. Сатуучулар менен бүгүн сүйлөшкөнүбүздө ушул болуп атат. Ал эми 1 литр майдын баасы ошол баягы 24-үндө секирде болуш керек, доллар жаңылбасам. Ошондон бери 1 литр май 30 сомго кымбаттаптыр. Ошондо күнүнө 1 сомдон кошулуп келген да бул жолдо. Анан эми биз жогоруда бул нерселердин баардыгы министрлер кабинетинин гана чечим күтөт экенбиз. Бул боюнча ооба төздөн-төз көзөмөлдөгөнгө укугубуз жок. Биз жөн гана мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Керектүү учурларда келишимдер түзүлөт. Жана сода түйүндөрү менен социалдык жактан маанилүү товарлар боюнча. Азыр кайсы сода түйүндөр жанагы жогоруда сиз айткан ири сода түйүндөр менен келишим бар. Келишим бар. Жана башка сода түйүндөр эгер каалашса, бизге чалышса болот, келишимге кошулса болот. Ал мындай эч бир ограничение жок ал боюнчачы. Демек азыр биздин жарандарыбыз, ошо Бишкек шаарынын тургуну же болбосо Кыргыз айылынын Булуң бурчундагы жарандарыбыз базардан жогорудагы кымбаттап кеткен товарларды, эң негизги тамак аш азыктарын биз дүкөндөрдөн барып, келишимдин негизинде иштеп жаткан дүкөндөрдөн барып арзаныраак алсак болот. Азыр кант боюнча туура келишим түзүлгөн. Ошо кантты 67 сомдон сода түйүндөрүнөн алышса болот. Түшүнүктүү. Эми алдыда дагы биздин доллардын ылдый түшөт деген үмүттөрүбүз бар. Ошондой эле министрлер кабинети эртерээк реакция кылса, балким дагы элдин арасындагы дүрбөлөң ылдыйлайт деп ишенип туралы. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда монополияга каршы кызматтын бүгүнкү күндөгү тамак аш азыктарына болгон баанын айланасында жүргүзүп жаткан көзөмөлү тууралуу сөз кылдык. Башкача айтканда, азыркы тапта монополияга каршы кызматы баалардын мониторингин жүргүзүп, буга байланыштуу министрлер кабинетине жана башка зарыл болгон органдарга, ведомстволорго маалыматын беришет экен. Алдыда эми күтөлү. Баалар ылдый түшөт болуш керек. Ал эми биз цензурасыз маек кылган коногубуз монополияга каршы кызматынын башка адиси Карлыгач Айдарова болду.